saat 10'da иштеди деген маалыматты берип атпайсыңарбы? Мына эл жазып атат. Сайт иштеп атат, ага чейин деле иштеп аткан. 16 октябрь saat 11:56'da депутат Өмүркуловдун маалыматы анда иштебесе каяктан чыкты сайтка? Бир эле вывод болуп атат да, ал сайт сиздин настроениеңизге карата иштеп атат окшойт. Экинчиден, мындай элди заблуждениеге алып келбесиңер. Коомдук талкуу болуш керек. Эл дагы биз менен кошо, жогорку кеңеш менен кошо отуруп, ошол мыйзамдарга өзүнүн пикирин жазсын. Жарандык коомдор, бизде активдүү жарандык коом бар. Ошол процесстерге катышышыбыз керек. Бүгүнкү күнү сайтта жок, чыгарып койгонубуз мыйзамга, жанакы укуктук ченемдик актылардын жөнүндө мыйзамга одоно түрдө каршы келет. Үчүнчүдөн, кече күнү президенттин милдетин аткаруучу тарабынан өзүнө караштуу жана квота менен шайланган борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрүн чакыртып алуу жөнүндө кагаз келип сизге түшкөн. Аны эмне үчүн сиз күн тартибине киргизген жоксуз? Кандай болсо, сизде ошол документтер түшкөн. Маалымат берип койсоңуз. Аппаратга салып коюп берсеңер, эмне себептен экен? Тажимат Тайгыраевич, жанагыга салып коюп берсеңиз. Жок, койтур. Не максат менен чыгып атасыңар? Сайт боюнча. Процедурный кошуп коелачы микрофон. Саламатсыздарбы, урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Мен жаңы Ибраим Нуракунуулунун ордуна дайындалган пресс-службанын жетекчиси болом. Сиздин сайт боюнча айтып кетели. Туура, Иса Шишинкуловичтин маалыматын чыгарган күнү сайт иштеп жаткан, бардык компьютерлер уурдалгандыгына байланыштуу чабуул болуп, биздин сайтыбыз кайрадан иштебей калган. Биз бул тууралуу социалдык тармактардан, өзүбүздүн баракчабыздан сайтыбызга чабуул болгондугу тууралуу маалымат бергенбиз. Кайрадан адистер иштеп, бүгүн саат 10дон баштап сайтыбыз ишке кирди. Сайттын иштебей калгандыгы тууралуу биз социалдык тармактарга маалымат бергенбиз. Демек бүгүн толук кандуу коомдук талкууга алып чыгууга негиз бар. Мүмкүнчүлүк бар. Бүгүн саат 10дон баштап сайтыбыз ишке кирди. Мүмкүнчүлүк бар коомдук талкууга алып чыкканга. Барбы, жокпу? Барбы, жокпу? Бар. Бүгүн ишке кирди да саат 10дон баштап. Мыйзамды